адамдарды не кылып, Садыр Жапаров урматтуу мына деп бизди кайра мыскылдап, видеого тартып мына деп камап алып отурат ушунча элди. Сен эмне кармап отурасың бизди? Сен күнөөлүү болбосоң эмнеге кармап отурасың? Айтпайсыңбы? Акмак. Россия кыйнаганы азбы? Жоқ, Россиядан да нормально келдік, бұл ақмақ. Россиядан мындай мамия кылбайт. Жо, эже булар биздин одотто бул эженин өзү. Ысык-Көл аэропортунда чыр-чыкты. Москвадан Бишкекке учуп келе жаткан учак Ысык-Көл облусундагы Тамчы аэропортуна конгон. Учактан түшүрүлгөн жүргүнчүлөр аэропорттун кызматкерлери менен пикир келишпестикке барып, айрым техникалар талкаланды. Айта кетсек, Бишкекти коюу туман басып, Манас аэропортундагы учуулар убактылуу жылдырылууда. Урматтуу Садыр Жапаров, мына биз Москвадан келдик. Мынантип бизди кыйнап камап алып. Көрүп алыңыз, мына сотрудниктер ушинтип ачпай, авиатрафиктен бизди алып калатат. Бишкекке кончу Полет чай беришпейди, шу жерге камап койду. полетту Бишкекке кончу полетту танчыга кондуруп, хотя бы нары жеткирбей, самолетту бизге ачып бербей, мынтип бизди кыйнап атат элди. Ушундай адамдарды не кылып, мына сотрудниктер кой бербеген мыналарды карагыла. Биз самолетко жай болма, биз самолет үчүн төлөгөн. Кандай бизге ушундай авиатрафик условия түзүп бербейт. Ушунчалык алып келгенден кийин. Жашкалдар, карылар мына жерде. Чачкыла барды. Бизде кандай камап алган акысы бар булардын? Не кандай акысы бар? Биздин белектерди обратно төлөп берсин бизге. Мыйзам силер бузбаятпы же биз буздукпу? Суу бербейатса силер буздуңарбы же биз буздукпу? Жок, эмнеге тартасың? Эмне Представитель күнөөлүү. Жок, анда сен Неге аралашып бир акылы же? Азыр келет. Неге Качан келет? Келтиргиле. Биз келтиргиле деп. сен алты үч 7 сааттан бери айтып атабыз, келтиргиле деп. Мына. Отурасыңар келтирбей. Аныкта турчаңдар мен. Бар буурду иши. Бизди алдап чүрүп. Россия кыйнаганы Кара жаратан бери. Ким күнөөлүү элди камап отур? Андан неге тосуп атасың? Сен күнөөлүү эмес болсоң. Сен эмне кармап отурасың бизди? Сен күнөөлүү болбосоң эмнеге кармап отурасың? Айтпайсыңбы? Акмак. Россия кыйнаганы азбы? Жоқ, Россиядан да нормально келдік, бұл ақмақ. Россиядан мындай мамия кылбайт. Жо, эже булар биздин одотто бул эженин өзү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Биздин салды тезек чаалды. Эм колуңардан эчтеке келбейт. Эм келбесе отура бериңиз. Азыр келет биз деген. Эже биз ушинтип атып өтөтүк эме. Келген да мына эми келип атат. Биз отура берсек мына отура берет. Отура берет. Дагычы отура берет. Эртең кийгөчө. Мына көрдүңүз, Садыр Жапаров урматтуу мынтип бизди кайра мыскылдап, видеого тартып мынтип камап алып отурат ушунча элди. Канча жаш балдар, карылар, ата-энелер бар мына жерде. Бели бекчейип, көзү чексейип, түндөдөн бери кеч калып келгенибиз, аз келгенибиз, еще бияка эме түзүп бербей, шарт түзүп бербей, камап алып отурат. Айтыңыздар, каяктан келдиңиздер? Москвадан Бишкекке келди, Тамчыга келип камап койду. Тамчыда камалып отурабыз мына жерде. Адамдары бизди кое бербей атат. Неге бизди Бишкекке алып барбай атат? Бизге кылыш кылат. Жооп, жардам берип коюңуз, Садыр Жапарович. Манас аэропортундагы кырдаал каттамдар Тамчы менен Ташкентке багытталууда.
Өткөн аптанын аягынан бетки тумандан улам Манас аэропортунда авиа каттамдар кечигүүдө. Тазабек басылмасынын кабарчысы 22 декабрда саат 17:30 Кыргыз Республикасынын бардык аэропорттордун оператору болгон Кыргызстан аэропорттору ААКтын басма сөз кызматынан комментарий алуу үчүн кайрылды. Алар Манас аэропортторунда вертикалдуу көрүү 500 метрден аз 400 метрге чейин төмөндөп кеткенин, ал эми минималдуу зарыл болгон деңгээл 800 метр экенин, бул учууларды жана конууларды чектей турганын билдиришти. Маалыматка ылайык, башка аэропорттордо абал түрдүү. Тамчы жана кара колдо туман өтө сейрек, ошондуктан кээ бир рейстер тамчыга багытталууда. Кара колго багытталбайт, анткени ал жерде учуу тилкеси чоң учактар үчүн кыска. Негизинен рейстер Тамчыга, Ташкентке же Алматыга багытталат. Ошто абал туруксуз, жарым саат аба ырайы жакшы болушу мүмкүн, анан туман пайда болот. Манас, Баткен, Разаков шаарларындагы аэропорттордогу аба ырайы Оштогу туманга окшош. Эл аралык авиакаттамдарга байланыштуу компания 22 декабрда Стамбулдан келген бир рейс Ташкентке, Москвадан келген экинчи рейс Тамчыга багытталганын билдирди. Калган рейстер дароо жокко чыгарылган же кечиктирилген. Азыр авиакомпаниялар үчүн рейстерди башка жакка багыттоо пайдасыз. Биз ага туман болуп жатканын жана конууга уруксат бербей турганыбызды билдиребиз. Аларда артка кайрылып, кайдан учуп чыккан болсо, ошол жака же жакын жердеги 3 аэропортко, Тамчыга, Ташкентке, Алматыга учуп, ал жака конууга уруксат суроого мүмкүнчүлүгү бар. Авиакомпания жүргүнчүлөр менен башка жерге конгондо аларды тамактандырууга, ичирүүгө, мейманкана менен камсыз кылууга жана зарыл болсо Бишкекке чейин транспорт менен камсыз кылууга милдеттүү. Албетте бул алар үчүн пайдасыз. Ошондуктан авиакомпаниялар азыр учууга аракет кылышпайт. Эгер туман деп айтышса, алар жөн эле рейсти жылдырышат деп түшүндүрүштү авиакомпаниядан. Ошондой эле президенттик балатыга катышкан балдардын рейсинин кечиктирилиши тууралуу суроого жооп берди. Буга чейин социалдык тармактарда айрым колдонуучулар рейс кечигип жатканына даттанышкан. Аэропорттун маалыматы боюнча балдар учуп кетишти. Кечигүү 1 саатка жакын болду. Булак баракелди. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде. Ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса, эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. УКМК милиция кызматкери менен шериги пара алып жаткан жеринен кырмады. 2025 жылдын 14 декабрында Кыргыз Республикасынын укук коргоо системасындагы коррупцияны жоюу боюнча көрүлүп жаткан иш-чаралардын натыйжасында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан $90,000 АКШ өлчөмүндө накталай акча алып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын жараны кармалган. Ал өзүнүн кылмыштуу шериги Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин байыңгызаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкери менен биргеликте кылмыштын квалификациясын өзгөртүүгө көмөктөшүү шылтоосу менен $180,000 АКШ өлчөмүндө накталай акча талап кылышкан.
Мындан тышкары жаранга таандык кунааны тинтүү учурунда скотч менен оролгон кара түстөгү полиэтилен баштык табылып алынган. Баштыктын ичинен жалпы салмагы 105 грамм болгон баңгизаты гашиш табылган. Жогорудагы адамдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 342 беренесинин 3-бөлүгүнүн 1-пунктунда каралган кылмышты жасоого шектүү катары кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Бул кылмышты жасоого тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Bulan sal damını çıkarıp aladın nasıl düşürüp? Yani bakın tuğlayamam ama. Şimdi silekim көп nima bo'lmaydi, baribir charm oyda qilsang bo'ladi endi. Lekin 150 etseniz az davom etsa kerak. 150 desang yo'q. Bular 300 dedi, tushunasizmi? 300 dedi. Ya bizga bilan ish qilib bu yoqda 200 ga tushdi, shuning uchun aytyapman. Karaturma deymi? Bitta kuchli odamni alastadimi 26 sharit 180 ga bo'lgan bo'ladi deymi? Или ko'p ketadimi? Durust. Men hozir erta baqa keltirib turib 130-140 deyman-da, bo'lmasa. Baqa, yo'q nima dedim bular? Endi aytaman-da shunday, men bori shunday bo'lyapti, qanday qilamiz deyman-da. Shu 180 170 deyman, lekin boyagida gapda sotda udalik bo'ladi ekan, sizga problem yo'q.